Эфирде жаңылыктар кызматы саламатсыздарбы. Студиядан Норузбек Шабдамек уулу, алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Бүгүн Чернобыль апатына 38 жыл толду. Кыргыз прокуратурасына быйыл 100 жыл. Жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында көчөт тигүү иштери улантылууда. Президент Садыр Жапаров Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө тескемеге кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Чечим 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин дүйнөлүк тарыхый маанисин, ошондой эле жеңиштин 79 жылдыгын белгилөөнү эске алуу менен кабыл алынды. 2024 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстандагы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин жалпы саны 41 адамды түзөт. Тескемеге ылайык Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин төмөнкү категорияларына 100 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардамды төлөөгө Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 4 141 000 сом бөлүү тапшырылды. Бүгүн 26 апрелде Чернобыль апатына 38 жыл болду. Адам өмүрүн алган апаттуу кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерине катышкан аскерлер бүгүнкү күндө 2-3 топтогу майыптар. Аларга жыл сайын жергиликтүү бийлик тарабынан көңүл бөлүнүп, атайын иш-чара уюштурулуп келет. Бүгүн шаарыбыздын Борбордук паркында Чернобыль апатынан курман болгондор эскерилди. 1986 жылы Украинанын Чернобыль атомдук электростанциясындагы атомдук реактор жарылып, өтө кейиштүү кесепеттерге алып келген. Ошол учурда СССРдин карамагындагы бардык мамлекеттер ууланган аймактарды тазалоо максатында аскерлерин киргизген. Тилекке каршы калына келтирүү иштерине катышкан аскерлер дагы ууланып каза тапса, алган запкысынан бүгүнкү күнгө чейин майып болуп калгандары дагы бар. Бүгүн Борбордук парктагы эстеликте Чернобыль апатынын катышуучулары, курман болгон аскерлердин жакындары жана президенттин Талас областындагы ыйгармыктуу өкүлү Нурлан Дарданов шаар жетекчилиги катышкан митинг реквием болуп өттү. Облус жетекчиси апаттан запкы тартып келген ардагерлерге ден соолук каалады. Сиздердин эмгегиңиздерди биз эч убакта унутпайбыз. Канча деген жарандарыбыз өз өмүрүн арнашкан, ден соолуктарды бердиңиздер. Ушун андан бери 38 жыл өтүптүр. Дайыма ушундай каза болгондорду бир эскерип келебиз. Алардын эрдиктери кыргыз элинин жүрөгүндө терең сакталат. Мындай кырсыктар элибизде, жерибизде болбосун. Бөөдө кырсык, согуш болбосун. Элибизде дайыма тынчтылык, биримдик, өнүгүү болсун. Өлкөбүздө өнүгүү, биримдик, ынтымак болсо, өнүгүү болот. Баарыңыздарга кааларым ушул ийгилик каалайм, ден соолук үйлөрүңүздөр аман болуңуздар, бар болуңуздар. Талас шаарынын биринчи вице-мэри Эркин Аскаров Чернобыль апатынын курмандыктары жыл сайын эскерилип, бүгүнкү күндө арабызда аман жүргөн ардагерлер ар дайым камкордукка алынарын белгиледи. Оор жана кооптуу шарттарды өз өмүрүн аябастан кырсыкты жоюу үчүн эл жүрөктүк менен күрөшкөндөрдүн алдында башыбызды ийебиз. Булардын каармандыгы жана баатырдыгы менен гана радиациянын андан ары таркап кетиши токтотулду. Авариянын кесепеттерин жоюуга 5000 кыргызстандык катышкан. Азыр алардын 1,5 миңден бир аз ашыгыраак эле калды. Чернобыль аэсиндеги трагедияга өмүрүн жана ден соолугун аябастан радиациялык кырсыкка каршы күрөшкөн эр жүрөк адамдар жөнүндө эч качан унутпашыбыз керек. Чернобыль кырсыгын калыбына келтирүү ишине Кыргызстандан 3000ден ашуун аскер катышкан. Анын ичинен Талас областынан 320 аскер катышып, бүгүнкү күндө 40тан ашуун ардагер калды. Көй кайтып болуп кетти да. Анан кайтып болуп кеткендердин азыр жерге үй-бүлөсүндөгү келинчектери келип атышат, катышып атышат ушундай майрамга. Жылда бизде ушундай майрамды мэрия тараптан, өкүлчүлүк тараптан өткүзүп берип атышат. Аларга учурдан пайдаланып терең ыраазычылык айтып кетебиз. Анан райондордо кече өткүзгөнбүз. Кече өткүзүп, райондордо кече өтүп бүттү. Анан бүгүн областной кылдык да, бияка чакырып балдардын баарын ошо жерден өткүзөлүп жатты.
Митинг реквиемде апатта курбан болгондорго багышталып Куран түшүрүлдү. Норузбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын түзүлгөнүнө быйыл 100 жыл. Маракейн алкагында Талас облустук прокуратурасы студенттер үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрдү. Облустук прокуратурага Талас мамлекеттик университетинин юридикалык колледжинин студенттери барышты. Талас облустук прокуратурасы менен таанышууга келген студенттерди прокуратуранын кызматкерлери жылуу тосуп алышты. Студенттер алгач имараттын сыртында прокуратура кызматкерлери менен бирге сүрөткө түшүштү. Андан соң имараттын ички бөлүгүнө өтүштү. Анда прокуратура тармагынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгү жана алардын милдеттери тууралуу маалымат берилди. Конституциялык мыйзам боюнча прокуратуранын жетекчилик кызматына дайындалыш үчүн сөзсүз түрдө прокурор деген стаж менен прокуратура системасында оперативдик ыкчам сотрудник болуп иштеш керек. Талас облустук прокуратурасы түзүлгөндөн тарта тарыхын камтыган музей бар. Мында облустук прокуратуранын басып өткөн жолу, жетектеген прокурорлор тууралуу маалыматтар коюлган. Ошондой эле кызматкерлер колдонгон жабдуулар орун алган. Мурда ошо белгилер ушундай болчу, эскилери алмашып, азыр биздин прокуратура органдарынын эмблемасы башка, билесиз. Облустук прокуратуранын имараты менен таанышып бүткөн соң жыйын залына өтүштү. Анда кызматкерлер менен баарлашуу өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана алардын аткарылышы, адамдардын укуктарын коргоодогу өзгөчөлүктөр тууралуу маалымат берилди. Конституция мыйзамында бир отдельный разделде, отдельный бир бөлүмдө иной орган деп турат да. Ал жерде прокуратура мыйзамдарын так аткарылышын көзөмөлдөө деп турат. Ошондо бизде так мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, экинчиси тергөө органдарын көзөмөлдөө, андан кийин соттордо мамлекеттик айыптоону колдоо, ошондон кийинкиси эле соттордун мыйзамдын ошол чечимдерин, өкүмдөрүн аткарылышын көзөмөлдөө. Төртүнчүсү болуп биздин жаңы управление 5-6 жылдан бери иштеп атат. Управление правовой статистики деп. Ал эми баягы РПларды, стат отчетторду, данныйларды баары контролдогон 4-үнчү управлениябыз да бар. Студенттер үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрүүнүн башкы максаты алардын билим алууга болгон кызыгуусун арттыруу жана ашыктандыруу. Талас облусунун прокуратурасы негизи эле прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү менен тааныштыруу, прокуратура органдарынын негизги принциптери, прокурор деген ким, прокурор деген эмне жумуш аткарат, кандай билимге ээ болуш керек, балдарга прокуратура органдарынын ишмердүүлүгүн тааныштырып, практикалык ушул биздин имаратка келип тааныштырып, ар бир бөлүм, ар бир багыт менен тааныштырып окуу өткөрүлдү десек туура болот. Себеби дегенде баарын таанышып кетишти, балдар тарабынан суроо жооптор болду, өзүн кызыктыруучу суроолорун берди, биз жооп берип, толугу менен ушу прокуратура органынын ишмердүүлүгү менен тааныштырдык. Эске салсак, 1924 жылы 22 ноябрда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун прокуратурасы уюшулган. 1936 жылы Кыргыз ССРинин прокуратурасы деп аталган. Ал эми 1980 жылы 3 сентябрда Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин президиумунун указы менен Талас облусу уюштурулуп, облустук прокуратура түптөлгөн. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Кыргызстан экологиялык жактан таза аймак болуусу керек. Бул максатта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкө аймагы боюнча Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү ишке ашууда. Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында Талас райондук Токой чарбасы 2 гектар жерге ийне жалбырактуу жаш көчөттөрдү отургузушту. Быйылкы жылга белгиленген план тапшырма боюнча Талас райондук Токой чарбасы жалпы 10 гектар жерге көчөт отургузуусу каралган. Темага кабарчыбыз Чолпон Сабитова токтолот. Айзат Руспекова кесиби боюнча агроном. Ал 20 жылдан ашык убакыттан бери Талас райондук Токой чарбасында питомник башчысы болуп иштейт. Тажрыйбалуу агрономдун айтымында жаш көчөттөрдү отургузууда өз ыкмаларын колдонуу зарыл. Талапка ылайык отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү эрте болуп көктөп кетүүсүнө шарт түзүлөт.
топурагы менен казылып алынып туруп, анан топуракка ылайыктуу лунка казылат да. Момундай болуп отургузулат. Тегерегине топурактарды үйүп, андан кийин көчөттү түстөп алабыз. Кол менен деле мынакей жашнакай кылып үйүп туруп, аба кирбес үчүн тегеректерин тепсеп туруп, андан кийин көчөттү да кичине өйдөрөөк тартып коюш керекпиз да. Көчөт кыйшайып калбас үчүн. Андан кийин жамгыр жааганда суулар агып кетпес үчүн момундай чымдарды тегерегине бастырып коебуз. Бул бүт эрежелери сакталып отургузулуп атат. Кудай буйрса бул толугу менен эле өнүп кетет да. Жашыл мурас өнөктүн алкагында бүгүн өзгөчө кырдаалдар министринин Талас облусундагы башкармалыгынын жана Талас райондук Токой чарбасынын кызматкерлери Талас районуна караштуу Чоң Кошой өзөнүнүн 2 гектар аянтына мындай ине жалбырактуу көчөттөрдү отургузушту. Негизги максат айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана көрктөндүрүү. Чоң Кошой өзөнүнүн 3883 гектар аянты Талас райондук Токой чарбасына карайт. Соңку 2 жылда жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында 4 гектарга ине жалбырактуу жаш көчөттөр отургузулган. Аймак өздүк бюджеттин эсебинен бетон тосмолор менен курчалат. Ал эми көчөттөр өсүп жетилгенче Талас райондук Токой чарбасынын көзөмөлүндө болот. Бул көчөттөр Талас Токой чарбасында өсүрүлгөн. Ар бир токойчулуктан алганбыз. Бұл көчөттөр 8 жылдық, 7 жылдықтар Елчан Шанский президенттин жаргылыгы менен бул эң жакшы нерсе болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар аябай. Ошону деле бар өстүрүп алсак бул аябай жакшы нерсе да. Биздин өңгөлөргө, мына селдерге кандайдыр селдер жүрүп атат азыр аябай. Ошолордун баарын укрепление почва болот да. Көчөт отургузуу иш-чарасына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусундагы башкармалыгынын кызматкерлери да тартылган. Бирдиктүү иш алып баруунун негизги максаты экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, айлана чөйрөнү жашыртуу жана токойлорду азыркы жана келечек муундар үчүн сактоо, климаттын өзгөрүшүнүн терс кесепеттерин алдын алуу жана жашыл бак дарактардын аянтын көбөйтүү дешет. Бүгүнкү жашыл мурас программасынын негизинде Токой чарбасы менен жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бүгүн кандидатко 2 гектар жерге ине жалбырактуу көчөттөрдү отургузуп атабыз. Бунун максаты бүгүнкү күндө ушу мөңгүлөрдү сактап калуу, жанагы сел суу ташкындардан жер кыртышын сактап калуу максатында иш-чара жүргүзүлүп атат. Буга чейин Талас райондук Токой чарбасы 2 гектар аянтка 1 жарандан 1 көчөт демилгесинин алкагында алманын жаш көчөттөрүн отургузушкан. Бүгүн жалпы 2 гектар аянтка 800 даана ийне жалбырактуу жаш көчөттөр отургузулду. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас району. Топурактын асылдуулугун арттыруу, органикалык жер семирткичтерди колдонуу менен сапаттуу түшүм алуу жана мөмө жемиштердин жаңы сортторун өстүрүү. Мунун баары Айтматов районунда өткөн органикалык чарба жүргүзүү жана биологиялык коргоо семинарында айтылды. Анын органикалык айыл чарба департаментинин өкүлдөрү дыйкандар менен жолугушуп, мол түшүм алууга керектүү түрдүү маалыматтар менен бөлүштү. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Жаратылышта эле учуп жүргөн көпөлөк, ушуну биз лабораторияда көбөйтөбүз. Бул кадимки эле жаратылыштагы корт кумурскалар жана алардын жумурткалары. Алар башка корт кумурскалардан өсүмдүктөргө пайда алып келгени менен айырмаланат. Маселен, мөмө жемиштерге терс таасирин тийгизүүчү зыянкечтерди жок кылууга жардам берет. Пайдалуу корт кумурскалар өстүрөбүз. Алтын көз бул момундай көпөлөк. Бул болсо жаратылышта жашаган эле көпөлөк да. Ошол көпөлөктүн биз жумурткасын чөп битине, тиляга каршы жана колорадский жуктун биринчи фазаларына каршы колдонууга беребиз. Бул жумурткадан алтын көздүн курту личинкасы чыгат дагы. Ошол личинкасы өсүмдүктүн жалбырагынын ылдыйкы бетине коюлган бүт зыянкечтердин жумурткасын жеп жок кылат. Ошондой эле ата мекендик өндүрүштөгү био жер семирткичтер. Алар башка жер семирткичтерден витаминдүүлүгү менен айырмаланат. Баасы дагы кыйла арзан. 2 био каражатыбыз бар: биолигнин, триходермин. Биолигниндин маточный культурасы, энелик культурасы ушул болуп эсептелет. Бул биолигин болсо өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө, ооруларга каршы жана биотикалык шарттар, булар болсо кургап калуу, үшүк алуу,
кургакчылык, биотикалык, абиотикалык болсо ооруларга каршы иммунитетин көтөрүүчү биокаражат. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн баардык түрлөрүнө кетет. Дал ушундай биоорганикалык таза азыктар менен өсүмдүктөрдү өстүрүү бүгүнкү семинарда сунушталды. Биоорганикалык каражаттарды колдонуу менен топурактын асылдуулугун арттырууга болот. Био жер семирткичтер менен таза топурактан жакшы түшүм алуу туурасында Жайка долбоорунун өкүлү келип кеңири маалымат берди. Биздин долбоорубуздун негизги максаты органикалык жер семирткичтерди колдонуу жана өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн, сапаттуулугун жогорулатуу. Биз биринчи кезекте органикалык жер иштетүүнү жайылтуу боюнча адистерди окутууну колго алып жатабыз. Бул багытта Айыл чарба министрлиги жана агрардык окуу жайы менен биргеликте университет базасында лаборатория ачканбыз. Лабораторияда өсүмдүк менен топурактын байланышын изилдеп, дыйкан фермерлерге жайылтуудабыз. Органикалык жер иштетүү климаттын жакшыруусуна да чоң таасирин берет. Ошондой эле семинарга Белоруссия Республикасынан келген фермердик чарбанын өкүлдөрү катышты. 20 жылдан ашык убакыттан бери мөмө жемиштердин түрлөрүн өстүрүп келген бул чарба малина, клубника, бөлдүркөн сыяктуу мөмөлөрдү өстүрүүдөгү артыкчылыктары менен бөлүштү. Каалоочу дыйкандар Алекс Иен фермердик чарбасынын Кыргызстандагы өкүлдөрү менен байланышып, мөмө жемиштердин көчөттөрүн алышса болот. Мы производим Биз көк карагат, малина карагат, кулпунай өстүрөбүз. Биздин негизги багыт карагатка басым жасайбыз. Бизди Кыргызстандын мээнеткеч калкы кызыктырды. Ошондуктан сиздердин аймакта карагатты өстүрүүнү сунуштап атабыз. Албетте аны өстүрүү технологиясы менен бөлүшөбүз. Кызыккандар көп болуп жатат. Биздин мөмөлөрдүн пайдалуу жактары да көп. Заинтересовало то, что органикалык чарба жүргүзүү жана биологиялык коргоо семинарына катышкан дыйкандар өздөрүн кызыктырган суроолорун берип, кеңири жооп алышты. Жаңы технология, жаңы культуралар, анан кийин рентабельный культураларды себиш үчүн топурактарыбызды калыбына келтириш керекпиз. Ошол максатта бул Жайка долбоорунун жетекчиси өзү Талас жергесине келип отурат. Жана Талас элдин дыйкандары менен баарлашуунун үстүндө ушундай проблемаларыбыз айтылды. Анан кийин проблемаларыбыз кайсы? Топурактын асылдуулугун жоготтук. Ошол асылдуулукту кайра калыбына келтирүүнүн жолдору айтылды. Сидераттар жөнүндө айтылды. Ошол маалыматты эми Талас дыйкандары пайдалана турган болсо, жердин асылдуулугун көтөрө турган болсок, андан кийин жанагы бүгүнкү сунуш кылынгандай дыйкандар кызыгып аткан мөмө жемиштер, ягодный культуры деп коет го, ошолорду сээп, ошолорду тигип, бир рентабельный мындай айыл чарбасына өтсөк. Талас облусунда 100 гектардан ашык айдоо аянты бар. Алардын басымдуу бөлүгүн дан өсүмдүктөрү ээлейт. Айжамал Байырбек кызы, Мелиса Элебесов, Урмат Доктурбек уулу, Айтматов району. Учурда суучулдар Ысык көлдүн акваториясынын булганган тилкелерин мөлтүр кемеси менен таштандылардан жана мыйзамсыз балык улоочу торлордон тазалоодо. Өзгөчө Кыргыздар министрлигинин басма сөз кызматынан маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Ысык көл районуна караштуу Кожаяр айылынан Корумду айылына чейин көлдөн 24.600 метр балык улоочу тор жана 3 тоннага жакын таштанды чыгарылды. Суу астынан чыгарылган торлордун көбү жаңы экендигин көрүүгө болот. Бул мыйзамдын негизинде тыюу салынганына карабастан, браконьерлик дагы да болсо уланып жатканынан кабар берет деп кошумчалашты Өзгөчө Кыргыздар министрлигинен. Эске салсак, 2023 жылдын 12 мартынан бери президенттин жарлыгынын негизинде Ысык көлдүн флора жана фаунасына зыян алып келген таштандылардан жана балык улоочу торлордон тазалоо иши масштабтуу түрдө башталган. Эргене коомдук уюму USAID менен биргеликте Таласка 4 тонна жазымык таратышты. Бул азыктын өзгөчөлүгү адам организмине керектүү витаминдер менен камсыздап, күч-кубат берет. Гуманитардык жардам катары келген жазымыкты областагы 10 социалдык мекемелерге акысыз берилди. Сөз кабарчыбызда.
Жылына USAID менен биргеликте Эргене коомдук уюму облустагы социалдык 10 мекемеге жазымык беришет. Бул берилген жазымыктын өзгөчөлүгү адам организмин витаминдер менен камсыздап, иммунитетин көтөрөт. 2-3 жылдан бери берилет бул гум жардам. Анан кийин биз ушул өстүн балдарга 3 мал тамак жасайбыз. Анан кийин ошо түшкү тамагына ушул немелерди жасап беребиз да. Ушул неме эми бунун ичи составы чечевица аябай пайдалуу. Анан кийин бул аябай растительный белокту көп камтаган неме да. Анан кийин эттин немеси менен барабар болуп калат да бунун энергетический свойствосы. Облуста социалдык стационардык 10 мекеме бар. Аларда аз камсыз болгон үй-бүлөнүн балдары менен ден соолунан жабыркаган жарандар баш калкалайт. Дал ушул мекемелердеги кызмат алуучулардын ден соолугу үчүн берилген бул күнкү жазымык чоң жардам. 18 жылдан бери USAID эл аралык уюму менен Кыргызстанга жазымык кошумчасы келип атат. Мына тынчтык үчүн азык-түлүк деген программа боюнча мына быйыл Таласка келип 4 тоннадан ашык жазымык кошумчасын тапшырып атабыз. Бул аябай керектүү, эң пайдалуу, витаминдештирилген, адамдын иммунитетин көтөргөн оокат да. Муну көп балалуу үй-бүлөлөргө, социалдык мекемелерге мына Талас область боюнча 9 социалдык мекемелер алып атат. Ар бир мекемедеги кызмат алуучулардын тамак ашын жакшыртуу башкы талап. Анткени ден соолунан жабыркагандардын иммунитетин көтөрүү менен ар кандай жугуштуу оорулардан коргоо керек. Биздин Кыргызстанда USAIDтин ушул витаминдештирилген тамак аш программасы калктын аярлуу катмарына таркатуу иштери 18 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Талас областы боюнча булар 10 жылдан ашуун иштешип, ошол социалдык мекемелерге, калктын аярлуу катмарларына, мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугунун жабыр тарткан адамдардын бардыгына ошол витаминдештирилген тамак ашты жеткирүү боюнча биз менен тыгыз байланышты иш жүргүзүп келишет. 4 тонна жазымыкты социалдык стационардык мекемелерге бөлүштүрүп беришти. Мындай гуманитардык жардам алар үчүн чоң колдоо. Айта кетсек, жалпы республика боюнча 70 тонна жазымык таратылды. Бегай Масынбаева, Мелис Селебесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы 2024 кароо сынагынын Талаш шаардык жана райондук турунун жыйынтыгы чыкты. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи Атай Огунбаев атындагы балдар музыкалык мектебинде өттү. Сынактын жеңүүчүлөрү 3 этап менен аныкталып, жыйынтыгында 5 мугалим, 1 тарбиячы республикалык турга жолдомо алды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз. Зира Райымкулова Талас районунун Атай Огунбаев атындагы орто мектебинин математика сабагынын мугалими. 19 жылдан бери келечек муунга билим берип келет. Биринчи орунду камсыз кылган Жазира Райымкулова ар дайым окуучулардын математикалык сабаттуулугун арттырууга бар күчүн жумшаарын. Ал эми жыл мугалими сынагы изденүүсүнө дагы да шык берерин белгилейт. Толкундануу сезимдери болуп жатат. Бул жыл мугалими аябай эң сонун деңгээлде уюштурулуп, ошо Талас шаардык билим берүү мекемесиндеги кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Мугалимдердин эмгеги бул бир жылда бир күндө гана эмгеги балам калбайт. Бул канча жылдык, канча күндүк мээнет болуп саналат. Албетте биз окуучуларды жогорку деңгээлге чыгарууга, жакшы тарбиялоого, мыкты билим берүүгө ар бир мугалим эң мыкты эмгектенип жана өздөрү дагы билимдерин жогорулатып турушат. Бул кароо сынакка мектеп мугалимдери менен катар бала бакча тарбиячылары катышкан. Алар үчүн сынак 4 багытта өткөрүлүп, катышуучулардын ичинен Айнура Рыспекова республикалык сынакка жолдомо алды. Садикке иштегениме 8 жыл болду. Негизи балдарды абдан жакшы көрөм. Ошо балдар менен бийди үйрөткөндү, ырдаганды, баарын ушул сыймыктанып, ошолорго деген бир жаңылыктарды ачып, аракет кылганды аябай жакшы көрөм. Өзүм негизи балдарды аябай эле жакшы көрөм да. Анан республикага кетип баратып, ишеним бар, аяктан да жеңип келе турган ойлорум бар да. Иш-чарада жергиликтүү бийлик өкүлдөрү агартуучулардын түйшүктүү, арыз сыймыктуу ишине ийгиликтерди каалап, жеңүүчүлөрдү куттуктады. Ар бир окуткан окуучуларыңыздар келечектеги мыкты бир адис, мыкты башкаруучу, мыкты бир кесиптин ээси да. Ошо эмгегиңиздерди чын жүрөктөн бир жакшы тартуулап, келечегиңизге өнүгүүсүнө чоң салымыңыздарды кошо бериңиздер да.
Жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы 2024 кароо сынагынын уюштуруу иштерине бул жылы өзгөртүүлөр кирип, жаңы шарттар толукталган. Биз жалпы 3 тур менен өткөрдүк. Биринчи тур ушу документтерди критерийге ылайык кабыл алуу, экинчи тур видео сабактар, андан кийин үчүнчү тур билет алуу аркылуу жанды сабактарды өтүү. Ушул 3 тур менен анан мыктыларын тандап чыктык. Жалпы райондук, шаардык турдун жыйынтыгы менен 25 катышуучу 17 предмет боюнча ат салышты. Жалпы ошондо областтык турдун жыйынтыгы менен биздин өзүбүздүн мугалимдерибизден 5 мугалим, 1 тарбиячы, башкача айтканда музыкалык жетекчи, садикте иштеген эжекебиз республикалык турга жолдомо алышты. Мугалимдер үчүн аталган сынакты өткөрүүнүн башкы максаты чыгармачылык изденүүсүн, тажрыйбасын арттыруу жана кесип көйлүүлүгүн жогорулатуу. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.